Ассаламу алейкум. Талас областынын Манас району тургундар, кандайсыздар? Манас району Покровкада тургундар 3,5 гектар жер сатыкка чыгып атат. Бул жердин мекен жайы болсо бул Коёшево көчөсү болуп кеткен узун. Бул аралдан Покровканы эле көздөй кирип келаткан жол. Бул жак болсо Кырман, ушунун эле бет маңдайында. Жолдун эле боюнда тургундар. Общий аянты 3,5 гектар экен. Анан бул жер кандай жайгашканда мына сүрөтүн коюп койдум экрангачы. Полный мына кыдырып тарта албайт экенбиз. Мына сүрөтүн коюп койдук. А бул поляга кире тургандагы тетиги жол менен кирсеңиздер болот экен, эки жак менен. Анан бул жак менен кирсе болот экен туугандар. Мынакей. Сиздер көрүп тургандай бул жер ар кандай формада болуп түшкөн экен. Мынакей картада көрүнүп турат. Анан ошо бул жердин эки документи бар экен туугандар. Бул азырдагы кар жаап анча билинбей атат, но жайында же болбосо кар жок болгондо билинип турмакты кандай экенин. Үстүнөн да көрсөтүп бермекпиз дрон мененчи. Мына келсеңиздер көрсөтүп берет, ага кайдан карайга чейин экенин сиздергечи. Жолдун боюнда туугандар. Ушундай туугандар. Бул жер бедеби азыр, жаңы себилди беле. Ким алса да даяр экен да, демек. Бул жердин баары беде экен да. Мындай клим болуп турган жерлерчи? Жок, бош. Алар бош эле, Кичкене 3,5 гектар карып калат да. Эки кызыл китеп. Эки кызыл китеби бар экен. Аябай жакшы. Баазы эми келишимде атсыңар. Келишим бар, WhatsAppка номер калтырып коюңуз. Ошо байланышыпдагы кызыккандар болсо байланышкыла туугандар. Негизи жер сонун жерге жайгашкан. Жолдун эле боюнда кирип чыкканга оңой да, жакшы. Ти поляларды аралабай, лай жерлерди аралабай кирип чыкканга жакшы. Мындай беде жүктөп кетесиздерби, эмне кылсаңыздар да жакшы экен. Эми буйруган киши алат да бул жерди. Жакты тартсаңыз, тиги столба жакта. Теге бадалдар жактан теректер. Аны теректен нар жагы. Терекке чейин экен да. Бетон столба турат го. Көрүп турам мынакей. Сондан бери ягы мына төрүн жакта. Ошо чоң жер экен да, квадратный жакшы жер экен булчу. Ошол Талас областы Манас району Покровкада. Кырмандын эле бет маңдайында. Байланышкыла.